First of all, I'd like to ask whether you Кыргызстанда болдуңуз беле? Yes, although I don't cover Kyrgyzstan professionally, I've been there. Ооба, Кыргызстанга иш боюнча эмес бир нече жолу эс алганы баргам. Тарыхый инсан аял жөнүндө тартылган тасманын премьерасына барганым эсимде. Өтө кызыктуу тартылган. Of Kyrgyzstan, and that was really quite exciting. Ал тасма жакшы ийгиликтерге жетип, кийин Америкада көрсөтүлгөнүнө абдан кубандым. Мени менен жолдошум жана кызым барган. Биз Дордой базарына барып, көп нерсе сатып алдык. Баарыбызга жакты. It was an amazing experience. What did you think of Дордой базары Борбор Азиянын ири коммерциялык чурдону эмеспи? Дордой базары сизге кандай таасир калтырды? It was absolutely wonderful because you could find products from Базарда Кыргызстан, Кытай, Борбор Азия өлкөлөрү жана Түркияда өндүрүлгөн товар сатылгандыктан каалаган нерсени тапса болот экен. Эң негизгиси бул жерде соодалашканды жакшы үйрөнүп алгыдайсың. Мага бул абдан жакты. Биз жекшемби күнү эртең менен эрте барсак, ал жерде таң атпай кызуу соода кылгандарды көрдүк. Since Kyrgyzstan entered the Кыргызстан бажы биримдигине киргенден кийин Дордойдо соода кескен солгундай түштү. Казакстандагы соодага бул таасир эттиби? Well, it was very difficult at the Өткөн жылдын beginning of башында last year. казак теңгеси менен орус рублунун ортосундагы алмашуу курсунда чоң айырма болгондуктан кыйын болду. Азыр теңгенин курсу эркин болуп, орус рублине карата мурунку деңгээлине теңелди. Казакстан эми кайрадан атаандаша алат. Менин оюмча, башында абдан эле татаал болгону менен, келечекте Евразия экономикалык уюмуна кирген өлкөлөр үчүн кыйла чоң рынок ачылат. Казакстан болгону 17 миллион калкы бар өлкө. Өндүрүштүк компаниялар мындай калкы аз өлкөлөр үчүн товар өндүрүүгө кызыгышпайт. Ал эми бажы уюмуна кирген өлкөлөр үчүн товар чыгаруу пайдалуу болот. Андан тышкары, Казакстан жакында дүйнөлүк соода уюмуна да кирди. Бул глобалдуу рынокко жол ачылды дегенди билдирет. What is your assessment of Орус экономикасы төмөндөп, баалар арзандаганына карата Борбор Азия өлкөлөрүнүн аракеттерине кандай баа бересиз? Well, all of the countries of Central Asia Товарлардын баасынын түшкөнү дээрлик бардык Борбор Азия өлкөлөрүнө кескин таасирин тийгизди. Сиз билгендей, Кыргызстан ири көлөмдүү алтын, Монголия жез, Казакстан күйүүчү май, газ жана дээрлик бардык минералдарды өндүргөн өлкөлөр. Бирок азыр аймактагы экономиканы ар тараптуу өнүктүрүү зарыл. Ал үчүн чет элдик инвесторлорду тартуу маанилүү. Муну ишке ашыруу үчүн инвестиция жана мыйзам системасында туруктуу реформаларды жасоо керек. legal and investment systems. Could you elaborate Региондо more on экономиканы what диверсификациялоо actions are being аракеттери taken тууралуу towards кененирээк айтып diversification of the берсеңиз? economy of the region? Well, as far as diversification goes, Экономиканы ар тараптуу өнүктүрүү үчүн регион мыкты өздөштүргөн айыл чарба тармагына көңүл буруусу зарыл. Андан соң чийки продукцияны гана өндүрүп чектелбестен, аны иштеткен тармактарды өстүрүү керек. Мисалы, буудайды өндүрүү менен бирге андан ун жасап, ундан кесме же печенье жасаган мекемелер иштеши абзел. Андан сырткары тейлөө тармагы бар. Борбор Азия эл үчүн тейлөө тармагы жаңы нерсе эмес. Жогорку билим берген жана технологияны колдонууну кесиптик деңгээлде үйрөткөн окуу жайлары керек. technology in the region. Do you think that would Бул ignite региондогу investors' кызматташууга interests түрткү болот for дейсизби? collaboration in the region? Well, we're already seeing a lot of investment in the region. So, Аймакта азыр жетишерлик инвесторлор бар экенин көрдүк. Мисалы, Стамбулдагы форумга көптөгөн түрк инвесторлору катышты. Казакстанда печенье чыгарган ишкана, кен казуу тармактарында, соода борборлорунда, айыл чарба продукциясын иштетүү, мейманкана жана туризм тармагында инвесторлорду кездештирдик. Бирок Борбор Азия өлкөлөрү инвесторлорду адатынча Европанын эле эмес, андан башка өлкөдөн да издеши зарыл. Ошол эле Кытай, Сингапур, Малайзия жана Түркиялык инвесторлорду тартуу зарыл. Түркия менен Орусиянын ортосундагы мамиле чыңалып турганы. Бул жактагы мигранттарга кедергисин тийгизеби? Well, I think first of all, one needs to separate. Менин жеке оюм боюнча, биринчиден Борбор Азия өлкөлөрүн Россиядан өзүнчө карап, айырбаштап таануу керек. Региондун сыртындагы инвесторлор үчүн бул чоң маселе. Алардын көбү Борбор Азия өлкөлөрү бирге кызматташуусун кааламак.
Ал үчүн бул өлкөлөр Россиядан айырмаланып, өзгөчөлүгү көрүнүп турушу керек. Мигранттар мекенине кайтып барганда жумуш таппай кыйналат. Демек, өз өлкөлөрүнө кайтып барган адамдар үчүн иш орундарын түзүү зарыл. Employ these workers returning to their home countries. Ири экономикалык форумдар өтүп келет. Алар жөнөкөй мигранттардын турмушуна кандай пайда келтире алат? Well, forums like this help to acquaint foreign Мындай investors, форумдарда чет өлкөлүк инвесторлор регион менен тыгызыраак таанышат. Инвесторлор жумуш орундарын жана башка мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Бул форумда Борбор Азиядагы 6 өлкөнүн министрлери жана компания жетекчилери өз өлкөлөрүндөгү чаралар менен тааныштырды. Мисалы, мага Түркиянын вице-премьери өлкөсүндөгү реформалар тууралуу айтып берүүсүн сурап, эки өлкөдөн өтүнүч келди. Ушундай иш-чара аркылуу өлкөлөр жана инвесторлор таанышып, тажрыйба алмашып турат. of people who live in these countries.